Facebook'ta bir post bölüşkөн, ошол боюнча. Көрсө ал баягы экстремисттик уюмдарга тиешелүү пост экен да. Мен илимий макала деп ойлогом, аны чындыгында баягы ошол бир кайсы бир өлкөнүн бир тарыхый басып өткөн процесстер ушундай болчу да. Анан ошондой экен, көрсө ал ушундай экен да. Сиз толук окуп эле анан? Жок, окуп чыккам, ал жерде просто баягы мындай бир эме жок, мындай бирчи мындай чакыруу жок, эч нерсечи, илимий эле эме да. Анан көрсө баягы ошол жанагы авторлор деген жерде кээ бир жерде ошо кээ бир адамдардын эмеси өтүптүр да, ошол. Ошондой эле. Жерде эч бир эме жок бир. Канча убакыт сурак берип жүрөсүз ошондо? 1 сааттан ашык. Эмне себептен баягы келгенде өзүлөрүн айтышпаптыр го, үйүңүздө келинчегиңиз тарабынан бар болгон. МКУ же. Жок, айтышты, ал жетпей калды маалымат. Жетпей калды маалымат. Мен балдарым үйдө болчу да, мен как раз бүгүн үйдө болчумун, анан жүрөктөр чөт да балдарым, анан мама апасына чалат. Буюмдар берилди кайра? Жок, ошол как раз азыр эмеде экспертизага бериш. Телефондорду бердиңиз жанагы? Телефонун жок, ал эмелерин алып кетти, жанагы сырттарынчы. Сырттарын алып кетип, жанагы имей код ошол аркылуу баягы телефондо ошондой материалдар барбы жокпу деп текшеришет го дейм ошо. Ошондо эскертүү эле берилди да азыр сизге? Эскертүү берилген жок, күбө катары эле чакырылдым. Эми бул жыйынтыктоочубу бир эле жолу же дагы? Жок, ушул жанагы дагы чакырышат, анан жанагы менден алып кеткен китептерди экспертизага берип, анан ошондон кийин анан Эмне китептер эле? диний эле китептер, биздин жанагы темени муфтияттын уруксаты менен эле басылган эле кадимки могу диний эме китеп дүкөндөрү бар го, ошол жакта эле сатылган китептер. Алып калышты аларды. Ушундай. Демек эч кандай мыйзамбуздуу болгон? Жок. Мен тараптан дагы, булар тараптан дагы мыйзам бузуу болгон жок. Мыйзам негизинде эмне болсо булар ошол өз ишин аткарды. Мен да келдим, мыйзам негизинде өзүмдүн эмен бердим. Эки тараптан тең бири-бирибизге бир эме жок да. Семет Мырза, ал жерде тинтүү болду деп чыгып кеттик да, сизге. Китептерди эле карады. Жок, эми бул ордерлерин көрсөтүп кадимкидей эле Көргөздү, соттун санкциясы бар экен. Атайын соттун санкциясы менен келишти. А жерде үйгө келгенде да ошо мыйзамсыз нерсе болгон жок да. Санкция менен келип анан ошондой болду. Сиз адвокат менен келдиңизби? Уруксат берди адвокат? Жок, күбө катары дегенден кийин анан адвокатка муктаждык жок деп. Себеп мен ошол баягы карадым дагы, анан бир ошол жерде бир мындай бир кылмыштык эме адам мындай бир чочурса бир адвокат чакырам дейт да. Анан карап туруп эле окуй дедим да, анан жок деп эле келе бердим ошо. Бул жерде сиз эч кандай басым жолу сиз? Жок, андай нерсе болгон жок. Эми сизди кайра экспертиза жыйынтыгы чыккандан кийин чакырышат, чакырып туруп анан байке деп тиги бул китептерде эч нерсе жок экен деп эле жиберишет деп. Мен үмүтүм чоң да ошондой эле да, башка эч нерсе жок жерде. Бул жерде элдер ошол чогулганды байке сиздин акыркы пост жазган ой пикириңизге такка таяп атышат да, анан сиз бир журналистсиз, мында ачык ой. Жок, андай учурда да келишчү үйгө. Азыр айтып коеюнчу. Ушу мондай деп, ушундай саясий пост болгондо да келишчү. Бирок анда ачык эле айтчу, монда күчөп жазып атасыз депчи. Анан мында болсо бул чындыгында ошондой да ошол. А бул крючокко илүү максат эмеспи? Жок, крючокко илингенде эмне кылышмак элем мен барды мисалы. Муну мисалы чыккандан кийин деле сындай берем деп. Мен мындай болуп атпайм бул жигиттер. Мисалы туура эмес нерселер болуп атса, сындап атам. А бир жакшы нерсеси болуп атса, анысын айтып атам да. Мисалы деги эле ушундай, мисалы бир политикке бир эме болуп, саясатчыга бир фанат болуп, анан тиги анын мисалы башка саясатчынын жаман жакшы жагы болуп атса, жакшы жагын да айтам. Ким болбосун да, кайсы президенттер келбесин. Жаман жагы жакпай аткан, элге жакпай аткан жагы болсо аны айтам. Мисалы негизи ошондой болуш керек да. Анан мисалы мындан кийин деле мисалы жакпаган нерселер болсо жаза беребиз, анын маселеси жок. Саясий көз карашыңызга мындай бир таасирин эттиби деп ойлойсуңар, же кандай деп ойлойсуңар? Жок, андай нерсени байкаганым жок, чынын айтайынчы. Мындай бир сиз мисалы посторуңарда тиги президент сындап жазат экенсиңер, анан тиги биздин шефти Ташиевди сындап жазат экенсиңер деген нерселер болгон жок эч кандайчы. Жакшынакандай мындай кичипейил мамиле кылышып эле мындай жерге чейин келип, байке мыйзам боюнча ушундай күбө катары баягы көрсөтмө берип коюңуз дедим. Мен макул дедим, берип койдум, ошол эле болду. Тинтүү кылганда бүт баарын аңтарып неме кылып текшериштиби? Камера менен эле мындай эме кылышты, анан тиги текшеришти го. Күбөнү.
Эми бул Анан бул жерден бир эме кылбай эле коелу деп эсептейм. Мисалы өтө ажиотаж баягы өзүмдүн бир мыйзам чегинде иш кылышты деп ойлойм. Анан коркула турган нерсе жок бул жерде. Мыйзам чегинде эле эч кандай бир эме катары жок эле бүтөт бул иш. Чын айтканда азыр баягы кандайдыр бир баягы мындай так айта албай атабыз, анткени баягы бул өзүн баягы көп катары сураштыр. Бирок үйүнөн алып кеткенде аяктан баягы областта кылып иштир да. Бул эми аны баягы канчалык баягы деңгээлде баягы укуктук туурабы же туура эмеспи, аны баягы кийинчерээк билинет. Анткени ага да баягы бир өзүнчө бир токтом бар. Ал канчалык баягы туура берилгенби, аны баягы көрүш керек да. Негизи эми баягы көп катары ушундай алып кеткен баягы түздөн түз бияка алып келип повесткасыз эле, бул эми мен ойлойм бул эми туура эмес да. Бул баягы кандайдыр бир баягы бир куугунтуктардын бири да. Басым катары. Мен ойлойм ушу мындай да эми баягы бул какой-то бир басым, коркутуу, мындай үркүтүү, башкаларга мындай кандайдыр бир баягы эскертүү да. Ошондой баалайм да мен ушу. Анткени андай деле кылса болбойт. Жөн эле баягы повестка менен чакырса деле, сурак кылып эле десе болчудай да негизи. Жөн деле ооз-эки деле айтпаса деле болмок да негизи. Ооба да туура. Эми повестка менен чакырса эми мына азыр чакыруу тартиби мыйзам боюнча. Повестка аркылуу. Бул эми баягы мындай болуп атат да, азыр маалымат, менин маалыматым боюнча анын үйүндө обыск кылгандан кийин бул какой-то бир баягы же соттун баягы санкциясы болуш керек, же булар кийин анан аларга баягы уведомление бериш керек прокуратура аркылуу. Ошол.